Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Urmatlı bizden kanalın görüşleri bugün Japalaqtın Tatarında Anarbek'ten Karagaşqa uşunday bir Anarbek aytkanday öjөр жылкы сатып алып чыгып атат. Баягы катуу жылкыны издегендер үчүн ушул Карагашканы көрүп азыр аттын толук маалымат менен өзөңлөрүн айталы достор. Биз менен бирге туруп көрүңүздөр аттын улак өнөрү кандай экен сурап баштайын. Анарбек, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Келиң ака. Кана жакшысың укам, ден соолуң жакшыбы? Өзүңүз. Бүгүн өжөр Карагашка чечен чыгат экен, а? Ооба ака. Карагашка чечен. Чечен деген ат. Айтчы бул бая келатып өжөр ат экен дедиң. Ооба. Өтө өжөр ат экен ака. Кабактарынан карасаңыз. Кабактары кабактуу, сүрдү. Өтө сүрдү экен. Өжөр аттын кандай келген жагы каяк болду? Каякта чабылып жүргөн ат? Бул кышсына келди эле ушул айылга ака. Силерге? Ооба, ушул айылдан эле акелерден алдым, жакшы акелерден. 2 жыл болду ака, 2 асый болду. Азыр 2 асый. Ооба, ошол жерде чабылып жүргөн ака. Сен бул атты көрө эле жүрөт экенсиң Көрүп эле жүрөбүз. Булактарда чабылып эле жүрөт. Ооба. Ол эми мындай прям баягында катуу чапкан эмес, өзүнүн кызыкчылыгына эле чабып минип. Любитель экен да? Ооба, любитель. Анан от мындай митам экен өтөчү. Минген адам карап туруп мамиле кылат экен. Адамга карап мүрөсүн жаттайт экен да? Ооба, отты катуу миниш керек экен ака. Чечен дегенин койгон ошол ака. Чечендер өжөр болот го. Бош келбеш керек экен да болот. Бош келбеш керек экен ака. Отто ошондой. Оттун бирок зардалары, жүгүрүштөрү өтө сон. Азыр көрүп жүрөбүз да. Бою канча? Страшный урат ака. Уруштарыбы? Мына жери эмне айрылып турган? Бuyер иште, уна кичине зымга илип алыптыр эле ошо хозяиндачы. Бастырып койчу, чөтөчү. Мына туугандар. Бою канча дедиң? Бою 60ка жакын ака. 60ка жакын. Бул кыргыз жылкыдан да? Нак кыргыз жылкы ака. Нак кыргыз жылкы, тазасынан. Таза кыргыз жылкы. 5 кашка экен. 5 кашка, 4 таяк ак таяк достор. Мына. Тарбиясы мыктыбы? Тарбиясы мыкты ака, бирок катуу миниш керек ака. Адамга карап мамиле кылат экен. Жумшак минсеңиз кээде ялжыңда иш берет ака. Отты катуу миниш керек экен. Бул бирок колго жоош. Колго жоош. Караганга жакшыбы? Ооба, бир жумадан бери менин колумда ака. Жеши жакшы экен. Жеши жакшы эле экен. Жеп ичиши мындай турушу теуп иштеп жаман өнөрү жок экен. Укам бул сыйда туруп турду да? Сыйда эле туруп тур. Сыйда турган экен да? Ооба, сыйда эле туруп тур. Балдары сал бошураак минип коюп тураттычы. Эми 2 асы экен. Жашат экен, а? Жаш. Туяктарында аюу жокпу? Жок. Туяктар таптаза ака. Таза туяк. Такалат көрдүңбү? Такалат койдум. Өзүм такалатым. Туяктары өсүп кетти эле. Жакшы тура экен такага? Ооба. Үйүргө коюлган бекен? Жок, онусун сурабадым ака. Кыштысында келсе ушул жерде 2 жылдан бери колунда эле турду. Кышта кичинеден чабып коюп элечи. Багуу кандай болот? Багууда турабы же бастырып атасың күндө? Бастыртам ака, кичине минипчи, кичине. Анда 1-2 коюп коет экенбиз, а? Ооба. Өдөгө бир коюп койчу ушундай. Туягы жанагындай жеңил туяктан экен. Азыр баасын сурайлы туугандар. Туяктарын баардыгын көрсөтүп койдук. Укам тээп иштеген кылыгы жокпу? Жок, ондай өнөрү жок ака. Андай өнөрү жок, а? Тээп иштебейт экен, колго жоош экен, бул мингенде өзгөрөт экен ака. Баасын канча дедиң укам? Баасын 3800 ака. 3800 доллар. Ооба, жакын эле келгенге карап. Кеми болот. Саудалашуу жолу кемен кылып бересиң, а? Ооба. Быйыл Кудай кааласа чаба берет да адам, а? Кудай кааласа чаба берет, кичине бакмалап. Бакмалап туруп, а? Ооба, чаба берет. Айдап койчу да бир. Андыктан достор, чечендин турган турпаты ушул. Кимге жаккан болсо достор, Анарбектин номерин айттырып коеюн. Укам, номериңди айтып койчу. 73 менен 90 40 72. 40 72. Номерди экранга жазып коебуз. Баасы экранда. 3800 долларга коюлду. Соодага береке болсун. Рахмат ака. Бур. Акырында бурган унутуп калыппыз. Оңго, солго.